Assalamu alaikum dostlar, qanday turasыздар? Barыңыздарга чоң жалынды салам. Портланд шаары, Орегон штаты. Азыр абдан соны болуп атат. 2 күндөн бери конокто жүрөм. Бекендештер менен күн сайын кезип атам. Азыр отургам, кечки саат 7-де жүгүм бар, Мичиганды көздөй кетем. Мен айта берсем болот, $5500 күрүз берди да. Башкалар айтпай эле койсун, мен эле тепки жей берейин. Ана сүйүнүп атам, бияктан трак кирип кетти, пип-пип деп. Азыр чыкканда көрсөм менин өзлөрүм инилерим экен. Мына Алишер. Кандай, жакшыбы Алишер? Жакшы, өзүңүз. Анан деген эме болуп атам, бир жаңылык кылып атам да. Өзүң мурда тартчу эмес беле? Өзүң иниң, Өзүң иниң менен тим болуп иштейт экенсиң. Оператор кылып койдум. Жакшылап тарт. Алишер кандай, жакшы иштеп? Жакшы, көрүп сүйүнүп атам. Бизде сизди алыстан эле көрүп сразу танып тракты. Сразу сигнал бергенбиз, кетип атты. Жакшы. Ошо чыгып, жүктү таштап чыгып, сизге жолу учурашып койдум да. Жакшы. Кээ бир адамдар бар да, көрсө да көрмөксөн болуп кетет. Анан силерди деген келатып туруп, өкүңөртөн кол көтөрүп, пипилдетип ичине кирип кеткенде сүйүнүп калды да, мен өзүм күтүп тургам бияктанчы. Анан мына ар дайым айтабыз, эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт дегендей. Алыс жерде жүрөбүз. Иштериңер кандай, жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Биз дагы чыкканыбызга 1 айдан ашып калды. Үйгө бара элекпиз. Жакшы иштеп атабыз. Окшош атабы? Ойдогудай эле. Бирок сөздүн ачыгын айтыш керек. Ойдогудай дагы жакшы болбойт атат. Мындан да жакшы болуш керек. Слабыраак болот. Мен биринчи жолу чыктым. Трак кандай, мен оюмча жакшы эле. Такси доставкада иштеп көрдүм. Бирок салыштырмалуу тракта жакшы экен. Балдар айтышат, мурдакы жыл башкаларга салыштырмалуу кичине сезон болуш керек экен. Сезонго кичине слабыраак дейт. Жакшы. Ар дайым берилип турчу сыноо. Америкага канча болду келгенге? 8 ай болду. 8 ай болду. Баары жакшыбы? Жилет эткен жоксуңарбы? Же кээ бир адамдарга окшоп, бекер эле келдим, эмне келдим буяка деген жокпу анда? Келинчегим грин карт утуп алып, грин карт менен келгенбиз. Келинчегим 6 ай жүрүп кетти. Кыргызстанда. 2 балам бар, ошо баламды карап жакшы жүрөбүз, шүгүр, ойдогудай. Жакшы. Баары жакшы. Достор, биз деген мондай ситуация болуп атат да. Алишердин бою узун экен. Волейбол ойнодум беле, баскетбол ойнодум, мен жанына туруп уялып атам. 1.87 дейсиңби? Ошон үчүн бияк жер кичине ылдыйраак, анан Алишерди ылдыйраак тургузуп койдум да, мен өзүм бийикке туруп алып, экөөбүз тең болуп, Алишерден да узун болуп жүрүп атам да. Жакшы жигиттер. Алыс жерде жүрөбүз, Атайын иштейт деп келдик. Баары жакшы болсун. Келем деген мекендештер абдан көп. Буякта да Портландда көбөйүп кетти мекендештер. Кечээ ошо видеомуз көргөнбүз. Балдар стейк кылып. Жакшы. Иниң өкүңөр ким болуп иштеп аткан турбайсыңарбы? Достор, ушундай болот. Мен жаңгыз иштейм. Алишер болсо өзүнүн иниси менен тим драйвер деп коет, 2 киши иштейт. Булардын трагы токтобойт такырчы. Чынбы? Токтобойт. Бирөөсү уктайт, бирөөсү айдайт. Анан экинчиси айдайт. Алишер уктайт дегендей, чынбы? Бир чети жакшы. 6 саат, 8 саат перерыв бар, мындай. 6 саат мен айдасам, 6 саат көм айдайт. Жакшы. Мен Volvo менен жүрөм. Буякта мына кызыл машка буякта турат. Алишер өзүнүн иниси менен Петерпилт деген трак менен айдайт. Мен кыргыздардын Петерпилт айдап атканын биринчи жолу көрүп атам го дейм. Экинчи жолу көрүп атамбы? Көбүнчөсү Volvo Freightliner айдайт. Муну кандай трак экен? Жакшы экен эми. Мен башка трак айдап көрбөдүм эми. Келгенде эле Петерпилт айдап. Келгенде эле ошо отуруп андай. Бир сыра көрсөтүп коелу я. Петерпилт. Жок, мындай эле карап туруп эле. Эмне коебуз, капталынан көрсөтүп. Мына, достор, бул жакта KG Line Group деп турат. Кызыл машкада да ушул сайын чапталып турат. А силерде эмне? Логотип жок. Сэм Экспресс. Жок ошол. Жокпу? Чаптайсың. Чаптайсыңар, Жакшы. Жакшы, ушундан экендештер келип атат, бул жактан башында компания драйвер болуп иштеп атышат. Анан бул тракты өзүңөр алган турбайсыңар? Молодцы, ошентип. Инем өзү алган. Иниңерде опыт көппү же, силер өзүңөрдө?
негизи ким шеф эме дегенде ким капитан? Иним. Иниң келди. Мен эми жаңы эле келдим. Тракта тем более тракка чыкканыма 1 айдан эми ашты да, 1,5 ай болду. Так шеф иниңер, көрдүңөрбү? Алишер деген шеф эмес мыякта. Иниси шеф. Алишерге үйрөтүп атат да, көрсөтүп бардым. Жакшы. Трактын өзүнөн чыкканы канча болду? 1,5 ай болду ошо. 1,5 ай болду. Так Кыргызстанда айдап көрүп жүргөн. Американ почти жок, кыдырып элексиңер го дейм, бүт штаттарына бара элексиңер. Нью-Йорк калды. Нью-Йорк калды. Нью-Йоркко барсаңар эле уже печать коюп туруп, Американ полностью кыдырып чыктым дейсиңер, бирок эме иниңер эметсе керек. Иним кыдырып ошо биз жакшы. Кече өткөн жума Индианага барып келдик. Вашингтондон Индианага бардык, Индианадан сразу Калифорнияга чыгып, кече 2 күн 3 күндө Калифорнияга таштап, азыр Калифорниядан Колорадодан Вашингтон болду да. Жакшы. Эми канчага чейин, канча иштейсиңер? Жаңы жылга чейин иштейсиңер? Крисмас ошо катмаларга чейин иштейбиз деген ниет бар. Анан үйдү көздө эс алганда кетесиңер, Жакшы. Ар дайым ак жол каалайбыз. Алишердин инисинде кандай капитан, азыр деген эме оператор кылып үйрөтүп атабыз. Ийгилик каалайбыз, ден соолукта болгула. Ойлогон ой тилек максаттарга ишке ашсын. Жакшы, абдан сыйынтасыз, эме кылбайсыңбы? Тиги мекендештерге бир чиңгилден ыргытып, Америкадан бир салам жолдоп дегендей. Кыргызстанда жүргөндөргө ошол Кыргызстанда жүргөндөр келем дегендер, келиңиздер, иштеңиздер. Жакшы, ойдогудай эми бизде менде лично баягы башкаларда кыйынчылык болду. Мен өзүм досторумдагы как раз мен почти бирдей келдик, Мексикадан келишти. Аларда кичине кыйынчылык болгондор да болду. Анан менде бир тууган иним биякта 4 жыл 5 жылдан бери. Анан болду иштеге кыйынчылык болгон жок биздечи. Жакшы. Барсактан машина дегендер даяр болду. Жакшы. Ошо келип иштеңиздер, мекендештер. Ошо? Жакшы. Кыргызстаныбыз тынч болсун, өнүгө берсин, өсө берсин. Биз да эсен-аман иштеп, өздүн мекенибизге барайлы. Жакшы, абдан чоң рахмат. Мекендештер азыр көп келип атышат бул жака. Анан деген колдон келсе легальный жол менен келиш керек. Анткени мен Портландтан да көрдүм, кичине кыйналгандар көп экен. Анткени Мексикадан киргенде Кыргызстандан, Россиядан, Европадан чыкканда бир определенный чоң суммасы Мексикадан эле кетип калат экен да. Анан мияка киргенде акча тыйындан кыйналып, ошондон анан жашоо кичине аябай оор болуп кетет экен да. Легальный жол менен келгенде коюп, самолет менен учуп келгенде алып келаткан каражатың, акча тыйындар, чөнтөктү билет келе, расход башка эчтеке расход. Анан келгенден кийин чөнтөктө акча бар, анан спокойно шашпай квартира сымать этип, машина алып, аларга жеңил болот экен да. Жолдор ачык болсун, мекендештер келип атат. Акырдан көбөйүп атабыз, көбөйө берсин. Канчалык Америкада көп болсо, баары бир эле айланып келип, силер деген үй алам, ата-энеге жардам берем, мал алам, тиң деп акча тыйын жиберебиз да биз ошо. Азыр да бир эстеп кеттим. Озбайке, акырында сиз чыгардыңыз го 23 миң алтын береді депчи. Өткөн айда. Ошону сразу мен жаңы эле чыкканмын. Досторум жөнөтүп койгон мага. Ушунча таап атасыңарбы, кандай болуп атат деп. Анан сиздики трак өзүңүздүкү. Ооба, өзүм. Инимдики кредитке. Ай сайын төлөп атасыңар, кутулуп. Ай сайын төлөп атабыз, бизге баягы сизге калгандай таза кылбайт да. Башка адамдар ошонтип, башка балдар ошонтип ойлойт, мындай Кыргызстанда туруп, же ошон башка жакта туруп, Америкада тракта иштегендер баары эле 23 миңден табат экен деп, например, инимди ойлойт, трак өзүнүкү деп ойлойт, эми көбүчү кредит экенин билбейт. Айына кредит болуп, расход көп экен, эми ошону дагы просто түшүндүрүп коюш керек экен. Негизи мынтип айтып коюш керек да. Кыргызстанда жашаган мекендештер бул жакта иштеп жүргөн балдардан акча тыйын сурабагыла карызгачы. Анан силер ойлойсуңар, буякта абдан туура айтты. Бирөө азыраак табат, бирөө көбүрөөк табат, бирөө өзүнүн менчик трагы бар, кээ бирөө менчик трагы жок, кээ бирөө күнү түнү 6 айлап, 3 айлап иштейт, 1 жылдап иштейт, кээ бирөө суббота воскресенье үйүнө кетип калат, түнкүсүн айдабайт. Ошон үчүн Америкада канча 20 миңби 30 миң трак драйвер болсо, бирөө дагы окшош эмес. Бирөө ылдый өйдө болуп турат да. Ар ким ар кандай табат экен. Биз көп айтабыз да, андан көрөк Америкадагы туугандар, Кыргызстандагы туугандарга маалымат бергиле.
кайырмакты бергиле, балыкты келип мияктан кармап алгыла дегиле. Ана мындай да баягы кыргызстандыктар жатып алып эле ана силер акча топ атасыңар, бизге карызга бергиле дейт. Ал туура нерсе эмес да. Мияктан деген ойлошот, жыргап жүрүшөт да. Мияктан жумуш оор, күнү түнү эме кылат да. Андан көрөк ошо маалымат салмат алып келип, бизге окшоп бизден эмнең эрген? Иштегиле, күркүлө бутка турса болот, чынбы? Ана биз видео чыгарып мен ачык айтып койсом, баягы көп мекендештер таарынып калган ошо. Бизден деген туугандар, тааныштар, кошуналар, тигилер жанды койбойт, карызга акча сурап атат. Мен аларга мынтип айтам да, силер карызга берип дагы жаман көрүнөсүңөр, анткени карыз алган киши бербейт. Ага деле толтура кишилер бербей койду. Андан көрөк карыз бербей жаман көрүлө дейм да. Түшүндүрүп айткыла. Келгиле мияка, бизге окшоп иштегиле деп. Абдан туура, колдойм. Келе бешти. Молодцы, азамат жигиттерсиңер да. Инең симпатичный, крутой, резкий жигит экен. Молодец. Эми кээ бир кишилер камерага түшөт, кээ бирөө камерага түшпөйт. Мага да оператор келип калды, анан сурасам, давай тартам байке деди. Жакшы. Анда эмне кылабыз анда? Кыскача видео болуп калды. Кыргызстанга чоң салам, дүйнөнүн булуң бурчундагы баардык мекендештерге чоң салам. Аман эсен болгула, дагы кезигип турабыз, бири-бирибизди колдойлу, телефон алмашып алабыз, буга менен чалып тургула дегендей. Кыргыз мамлекети өнсүн, өнүксүн. Ана биз Кудай буйрса бир күнү барат ошо. Бул жакта кыргыздардын бар бутуна туруп алып мамлекет бар, аны көтөрөбүз, Ошо. Оператор эмне кылалы? Окшодубу, жок окшогон жок? Сонун. Сонун болду. Анда бүтүрөлүбү? Жакшы.